стартердин айлана турган бөлүгүндө магнит кандай иштейт? Именно якорь бул айланып турган темир качан мына щеткаларга питание келгенде именно масса ушунун тушунда плюс бар. Ошол экөөнө питание келгенде ошонун тушунда магнит пайда болот. Ушул магнит менен мунун корпусундагы магнит тебишет да бир жерин тура албай айланат. Азыр мынакей бундагы чыңалуу чоң. Биз азыр азыраак 8 вольт 10 вольт кылып коеюн. 10 вольт менен текшерип көрөм. Азыр мынакей бул темирде масса бар. Мунга плюсту берсек, азыр данное время мына массанын тушунда магнитке айланды. Мынакей бул жерде так. Магнитке айланды. Спре эмеге маани беребиз. Бул вольт аз болгонуна байланыштуу. Магнит тала өтө күчтүү эмес. Мен силерге бир нерсени көрсөтүп берем. Мынакей кармап турат. Эгерде биз щетканы айландырсак, мынакей магнит тала ал жерден жоголду дагы анын жанына пайда болду. Эгер карагыла азыр мында турат, мына эки ямочканы дагы айландырабыз. Түшүп калды. Демек, магнит тала жанына жылды, көрдүңөрбү? Именно ошонун жанына жылып калды. Ошентип магнит таланы бурасаң, ал жерден түштүбү? Экинчи жерге мынакей. Ошентип айланган сайын магнит тала алмаша берет дагы. Ошол ар магнит тала алмашканда корпустагы магнит менен тебишип айлана берет. Эгер мынакей азыр бул жерде магнит кармап атабы, питаниянын бир бетине алып койсоңор, магнит тала жоголуп, сырга түшүп калат. Ошондо бул жерге ушундай чоң чыңалуудагы питание келгенде, бул жер өтө күчтүү магнитке айланат дагы. Бул магнит менен тебишип, ордунда тура албай бат айланат. Ошол жерде питание туруктуу болгондуктан бул магнит туруктуу болуп калат. Качан стартерди кой бермейинче, то есть замокту тынбай магнитке айланып турат дагы, магниттер стартерде айланышка мажбур болот. Бул эле эмес, бардык электронный магниттер мына ушундайча иштейт.